Сиздер урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз берекелүү күздүн урматына уюштурулган Алтын күз жарманкесинде турабыз. Бул жакта аймактан келген дыйкандар өзлөрүнүн продукцияларын алып келишти. Ким эмне алып келди, биргеликте чогуу билели. Саламатсыздарбы? Биз Талас областындагы Талас районунун Көпүрө базар айылынан Көпүрө базар органикалык аймагынын өстүргөн негизинен дары чөптөрдү алып келгенбиз. Анан кийин жашылча жемиштерибизди алып келгенбиз. 3 күндүн ичинде абдан сонун өттү. Маанайыбыз жакшы, элдин дагы маанайы жакшы. Элдин ушу келиши, ушу базарларды көрүшү аябай активдүү болду да быйыл жылдагыдан. Аябай ыраазыбыз, жакшы келип катышып кеткенибизге эле сүйүнүп турабыз азыр. Кашкас айылынан келдим. Ошол биз өзүбүздө өндүргөн жаңактан, аксыда өндүргөн жаңактан бал кошуп карамель жасайбыз, жаңак печеньяларды жасайбыз, өзүбүздүн мукура азыктар, өзүбүздүн өрүктөр, натуральный куруттарды чыгарабыз. Ошол өзүбүздө эле өндүргөн азыкты биз ушул упаковкалап, этикеткалап экспортко чыгарууда максатыбыз. Мен атым Кенже, Нуска Этно эко продукциясынан чыгарабыз, өндүрөбүз. Биздин продукциялар бүгүнкү келген жарманкеге максатыбыз биз ошо кыргызга нукура табигый таза продукцияны жеткирели деген муундан муунга кыргыздын тамак аш салтын берели деген максатта келдик. Биз Алтын күз ушул жарманкеге Ат башы районунан, Нарын областынан келдик. Ошол жерде органика болуп ачылган цех бар, Дордой компаниясы, бардык чөптөрдүн сертификаты, лицензиясы бар. Анан ушул 3 линия бар бизде иштеген. Эфир майларды, дары чөптөрдү, анан бал алып келдик. Анан мөмө жемиштерди алып келдик. Тоонун карагатын Чеченканага алып келдик. Өтүндүлүгү аябай сонун болду. Биринчи, экинчи күнү бат эле таап кетишти. Мына акыркылары калды. Бул деле өтүп кетти. Эң жакшы вада. Жок калды. Эң сонун болду. Бизге аябай жакты. Ярмарка эмки жылда Кудай буйрса келебиз. Бүгүн өткөн Алтын күз жарманкеси эмгек менен мол түшүмдүн майрамына айланды. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги катышып, өлкө аймагынан келген дыйкандардын жетишкендиктерин жогору баалады. Ар кыл райондордон келген дыйкандар өзлөрүнүн түшүмүн, айыл чарба продукцияларын жана кол өнөрчүлүк буюмдарын элге тартуулап, эл арасындагы ынтымакты, эмгекти жана берекени таңазалашты. Жарманкенин жыйынтыгында Айыл чарба министрлиги тарабынан мыкты катышуучуларга сыйлык тапшырылды. 3-чү орун Аксы районуна жана Араван районуна 50 000 сомдук сертификат берилди. Ал эми 2-чү орунду Кадамжай району камсыздап, аларга 80 000 сомдук сертификат берилди. 1-чи орунду Сокулук району алып, 100 000 сомдук сертификатка ээ болушту. Алтын күз жарманкеси бул эмгекке, дыйканга жана жердин берекесине болгон урматтын майрамы болду. Чолпон Өмүшова, Адинай Темиркулова, Бишкек, 2025 жыл.